кийинки сөз Замирбек Дүйшөлевичте. Рахмат. Мале мырза, мен долбоорду колдоймун. Депутаттарды чакырамын. Эми жакшылап караш керек да, шашылбай. Мале мырза, бул карапайым элге иштей турган мыйзам долбоорда. Кудайым адам баласын ар кандай өлүм берет экен да. Кээ бири суицид менен, кээ бири жол кырсыгынан. Эми жана айтып кеттиңиз, төрөлгөндө дагы коррупция, өлгөндө да коррупция. Төрөлгөндөгө сүйүнүп бересиң коррупция. Өлгөндө өкүнүп берип атат да. Өлгөндөн кийин мынакей жол кырсыгынан кийин карапайым эл кыйналып атат. Бир туугандар келип, ата энеси келип, балдар келип, дуар жазып бергенден кийин дагы ошон моргка алып кирип, коррупция каякта жатат? Моргто жатат, ровдуда, говдуда, туурабы? Сотто. Өкмөттөн берген акчадан дагы жана чуркап соттон алып келгенден кийин каражат ашып кетип атат, расходдор. Ошону айткым келет да, Малия мырза, ошону экинчи окууда кабыл алганда ушул сунуштардын баарын эске алсак. Сиз азыр мыйзам долбоору, жакшы мыйзам долбоору. Ушул биз карапайым элге бир топ жеңилдиктер берет да, ушул. Рахмат, сизге колдойбуз. Туура айтасыз, ошол көп жерлерде ушул өтө оор маселе болуп атат. Барып ушул эми өлүмдөн дагы акча кылган бул вообще мындай акыл эске сыйбай турган нерсе да. Тилекке каршы бирок ушул нерсе болуп атат. Эми ушу жокко чыгарайлы, согустер менен сунуштарды киргизип экинчи окууда жакшы кайгылып өткөзүп алайлы. Малия мырза, көрүп турабыз дем, ДТП болуп атат, туурабы? Встречни жазып берип атат, бир туугандары дуарын жазып берип атат. Ошондой болсо да кыйнап атат да. Моргка алып киребиз, соебуз. Ошол жерде жазып койдук, 2 күндөн ашпасын деп. Все, 2 күндө бар нерсе бүтүш керек. Кыйнабасын элдичи. 2 күндө бүтүш керек. 2 күндөн, ооба, 2 күндөн ашпасын деп атабыз. 2 күндөн кийин справкасын кошо береби, ишылса маркумду 2 күндөн кийин бериш керек. Болду. Точка. Кийинки сөз Замирбек Дүйшөлевичте. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам колдоп коелу, мен чакырам, урматтуу депутаттар. Талаша турган эч нерсе жок. Бул мыйзам 2023 январдан баштап иштеш керек эле. Бирок азыр мамлекетте оптимизация атыяр жүрүп жатат. Буга райондун бюджети да жок, туурабы? Бюджет каржылаган тагдырда дагы буну иштете албайбыз. Себеби атыяр жүрүп атат. Мына 452 айыл өкмөт аймактар бириктирилгенден кийин мен оюмча бир 200 калат, примерно эми мындай айтканда 24-25 жылы оптимизация бүткөндөн кийин андан кийин райондор область аралыгында башталат. Ошон үчүн бул жерде урматтуу депутаттар талаша турган эч нерсе жок. Ошол мыйзамды колдоп берип койсок концепциясын, андан кийин алымча кошумчалар каралып. Рахмат. Рахмат, Замирбек мырза.